Урматтуу туугандар, өлкөдө акыбал өтө оор. Мен бардыгынан кабардармын, бардыгынан. 3,5 жыл түрмөдө жаттым, 3,5 жыл тең ушу сыртта эмне болуп атат бардыгынан кабардармын. Кечөтөн баштап болгон окуяны түз эфирден көрүп жаттым. Бардыгын билем, эми ал жөнүндө сүйлөбөй эле коелу. Бүгүн убактыбыз тар. Өлкөдө акыбал оор. Бүт бардык жактарда уже бийликтерди басып алып, каракчылык менен ушу жол менен кетип атат. Бул жолго барбайлык. Азыр мен сиздерден суранарым, түз эфирден же ушул тууган уруктар аркылуу угуп аткан болсо, мен депутаттарды, парламенттин депутаттарын бүгүнкү бардыгыңарды бир жерге чогулушуңарды мен суранамын. Өкмөт үйүнө чогулуңуздар. Угуп туруңуздар. Мындайда туура түшүнгүлө, бардыгы мыйзамдуу жол менен кетишибиз керек. Эгерде азыр бирөө барып МВДны басып алып, бирөө барып ГКМБны, бирөө барып дагы бир министрликти басып алсак, бизди кошуна өлкөлөр, Европа, Америка жана башка кошуна өлкөлөрдүн баары признавать этпейт. Мыйзамсыз болуп калат. Мени эгерде уксаңар, мага макул болсоңор, биринчи очерет мыйзамдаштыралы. Бул мыйзамдаштыруу жолу депутаттардын колунда. Премьер-министр, ИО президента деп туруп, булардын бекитип бериш булардын колунда. Эми депутаттарды коркпой, үркпөй, өкмөт үйүнө келип беришин сураныңыздар. 61 депутат керек болот. Бир дагы депутатка жогорку кеңештин депутаттары. Эми токтоп турбайсыңар. Каяктагы? Старый парламент бар азыр бар. Мен суранам, спикер Дастан Жумабеков баш болгон депутаттар келип бергиле. Сиздерден угуп турсаңыз, сиздерден урматтуу эл журт, сиздерден сураныч. Депутатыбы, спикерибы бирөөнүн чекесине чертпеңиздер. Анткени коркуп келбей койсо, бүгүнкү бардак бир күн эмес, 5 күн, 10 күн, 15 күн улана берет. 2010 жылы, 2010 жылы башыбыздан өткөргөнбүз муну. 2010 жылы да мына ушинтип ар кайсырды басып алып, 14 убактылуу өкмөттүн мүчөсү келип алып, 14 жака чоюп мамлекетти. Бүгүн мына жок болуп баратат. Биз ошолордун катасын кайталабайлы. Биз тарыхтан сабак алалы. Ошол үчүн бүгүн барып МВДны, СМБны, прокуратураны басып алгандарды мен сиздерге кайрыламын. Легитимдүү жолго түшөлү. Эгерде башчылар, министр, губернатор, аким, айыл өкмөттөр кор кылды, элди көрдүк, кууп чыгып атты, сабады, башка кылды. Биринчи лицолор кетсин, өзүнүн жүзү эгерде чыдаса, бети, совиси болсо өзүлөрү эле кетсин, биринчи лицолор. Замдары калып иштесин. Могу бүгүнкү система 2 айга чейин иштеп туруш керек. Анткени 2 айдан кийин жаңы система киргизебиз. 2 ай. Андан ашпайбыз. Биз 10 жыл, 5 жыл, 2 жыл, 3 жыл күтпөйбүз. Реформаны биз 2 айдын ичинде бүтүрөбүз. Эми угуп тургула. Мен бардыгын айтайын. Азыр угуп туруңуздар. Бардыгын айтайын. 2 айдын ичинде жаңы баш мыйзам кабыл алабыз. Жаңы баш мыйзамдын негизинде бир мандаттуу парламент болот. Парламенттин санын сиздер эл менен кеңешебиз. Эң көп болсо 2005 жылкы бир мандаттуу округду калтырабыз. Анткени баягы чийилген округдар даяр 75 болчу. Эгерде жок азайтыш керек болсо, дагы бир 55ке чейин түшүрөбүз. Азыр туруп эми аягына чейин уккулачы, мен айтып берейин сиздерге. Андан кийин премьер-министр деген жок болот. Өкмөт, президент өзүнчө 2 институт жок болот дагы, бир гана президенттин институту болот. Өкмөттү президент өзү башкарат. Парламент бир мандаттуу болот. 3 айдан кийин, 2 айдан кийин деп атабыз. Балким плюс-минус 2,5-3 айга созулуп кетиши мүмкүн. Парламенттик дагы бир мандаттуу округдан, президенттик да шайлоону өткөрөбүз. Кимди кааласаңар ошону шайлап алып, анан система, курултай системасын киргизебиз. Бул деген сөз. Уктула, аягына чейин уктула. Урматтуу эл журт. Мынакей, ушунча мага ишенип, ушунча эл топтолуп, мени ушул жерге чакырып атканыңыздан кийин ишеним көрсөтүп, маган да угуп койгула.
men aytkanды kılgıla. Men tuura emes jolgo ündöbeyim, tuura emes jolgo süyrep ketpeyim sizlerdi. Только tuura joldan alıp keteyim. Oşon üçün uğuңuzдар. Hazır birinci кезекте депутаттардын туугандары деле болсо керек уш жерде чалып, коркпой үрүкпөстөн өкмөт үйүнө чогулуп бергиле деп чыкыргыла. Bir чекесине чертпегиле. Мына эски парламентти мен жаңын айтып атканым жок. Аны тапшырма бердик, иштеп атат балдар, иштеп атат. Ал жагын эметпекмин. Азыр токтоп тургула. Азыр уксаңар майра. Мен азыр сиздерге мамлекет кандай жол менен кетишибиз керек? Мамлекет, жалпы мамлекет. Ошону айтып атам. Биз ушуну жолго салып алалы. Силер жардам бергиле. Анан дагы бир сураныч. Эми мына акыркы 10 жылдан бери биз ушу бир акыйкатсыздык менен күрөшүп келдик, э? Мына силер бардыгыңарга маалымат жетти. Мындан 8 жыл мурун ушул жерде митинг уюштуруп, Камчыбек Ташиев экөөбүз камалганбыз. Билесиңер. Анда биздин бүгүнкүдөй смартфонубуз жок болчу, интернет, YouTube, Одноклассник, Facebook деген жок болчу, Instagram деген. Мына акыркы 4-5 жылдан бери активдүү колдонгонуңар үчүн толук информацияны алдыңар. А 2012 жылы бизди камаганда, бизди эл душманы кылып көрсөтүп салган. Бардыгыңар мына ушу север айрыкча түштүктө Камчыбек Ташиевдин 7 каналы бар эле да, ал туура маалыматты жеткизип атып, түштүк толук информация алат эле. А түндүккө эл душманы кылып таштаган. Акыркы 3 жылда мына сиздерге мен информацияны жеткире алдым. Благодаря ушу соцсеттерин аркылуу, YouTube аркылуу дегендей. Толук маалымат билесиздер. Эми, эгерде толук ишенсеңиздер, мага ишениңиздер дагы мен көрсөткөн жол менен кеткенге макул болуңуздар. Анан азыр өзү чуу кылып ушул жерде мындай ышкырып, кыйкырып, бири-бириңер менен жөөлөшүп түртүшпөстөн, бу дагы коркунучтуу. Мына бирөө жыгылып калса аны карабай атасыңар. Тебелеп өлтүрүп коюшуңар мүмкүн. Ансыз деле мына кечээ күнү канча кишибиз жарадар болду. Экөө өлдү деп уктум мынакей. Ошон үчүн эч кимге өлүмдүн кереги жок. Каалабайлы аны. Кыргыз мамлекети, кыргыз эли түз жол менен, ынтымак менен, анан эң негизгиси сабырдуулук менен жеңели бардыгын. Ошон үчүн мына сабырдуулук менен качан гана сабырдуулук болгонуңарда жеңишке жетесиңер. Мына канча жылдан бери сабырдуулук кылып келатасыңар? 10 жылдан бери. Мына 10 жылдан бери, акыркы 10 жылдан бери кел, мына эң аягына сабырдуулук кылгыла. Эми мындай болот да. Бул жерге келип кайра чогула бербесек, менин суранычым да силерден. Региондордон келгендериңиздер бар. Биякта шаар ичинде туугандарыңыздар болсо керек. Жок болсо өзүнчө уюшулуп, бу жерде керелгечке тура бербестен азыр тарап. Дагы ар кандай провокация болуп кетип, бири-бириңер менен мушташып, дагы болбой тарап. Азыр мынакей колуңарда Кудай берген смартфондор турат. Эгерде керек болсоңуздар, бут тозгондор болсо, мисалы ушул мен айткан жолго бут тозуп, ушундай эле бир каршы чыгып, ушунте турган болсо, мен сиздерге Facebook аркылуу түз эфирден кайрылам интернеттен. Чогулгула деп. Ошондо угуп туруңуздар. Ошондо кайдыгерлик кылбай келип берсеңиздер болот. Мейли каякта болбосоңуздар. Мен муну эмне үчүн айтып атам? Азыр бизде 2010 жылы да ошондой болгон, 2005 да ошондой болгон. Түз жолду көрсөтсөң, олигархтар чыгат, анан шуструйлар чыгат, алар келет дагы элдерди уюштуруп туруп, жанагындай баклаш кыргыттырып, тапчы кыргыттырып, бул туура эмес кетип баратат, тиги бу деген ушундай бир акчасынын күчүнө салып, мишайт этиши мүмкүн, бизге тоскоол болушу мүмкүн. Эгерде ошондой тоскоолдуктар болсо, мен сиздерге эч жашырбай, мурда түрмөдө жатып, мен силерге кайрылалчу эмес элем. Болбосо, эми аяктан телефон запрет да. Азыр мына чыктым, эркиндиктемин. Кайрыламын бүтүндөй, кайдыгер калабай келип калсаңыздар болот. Бирок эч кандай мушташ, кырылыш, уруш талашы жок. Келдиңиз. Мына, биринчи мындай. Урматтуу туугандар, алло, 1 мүнөт. Урматтуу туугандар, мына бардыгыңыздар Садыр Жапаровдун боштондук үчүн күрөштүңүздөр. Ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу туугандар, бүгүн Садырдын айтканына макул болсоңуздар, 2 айдан кийин Садыр Жапаровду президент кылабыз. Sadır!
hurmatlı elçiler, hurmatlı tuğanlar, egerde bardığınızlar mizamdan çıkkınız kelbese, bugün keçinde uca satır, Kuda kalasa, mamleketimizden, prezidentin, milletin atkarıcı saktanızlar, deputatlar çoğaltı derinizler, Kuda kalasa bağır жақсы olur. Rahmet verdiler, rahmet. Hurmatlı tuğanlar, emin akırkı sözümde uğup koysanızlar. Emi uğup koyunuzlar. Emi hazır. Tatına kay, hiç kanday maradyorstuğa kılbay. Bunday madaniyat tuğluğunuzu görsetip akırın tarap getinizler. Bu yerden tarap getinizler. Biz barıp uqsanız, biz barıp durup birlikte legitimizasyası boyunca iş жүрgüzölü. Egerde gerek bolsanızlar çakırabız. Makul, sizler menen makul. Bizge uluksat beringizler anda. Mağa uluksat beringizler. Uçla, provokasiya kaldırma, uçturla be. Kadra olsa aytkan uqsаңар, жақсылап тынчта уқла. Hazır. Tinch hazır aytat uqtur. Hurmat tuğanlar, bir minut. Ana, amin. Dua koyalım. Ana, amin. Rayımdı Allah Taala. Bala chaqa tuğan urug ele jurtu zaman qila ko'r. Qirg'izistonimiz yaxshi mizamda yo'luna tushib, Qirg'izistonimizning boshida el jurt deb boshini sayib ishlay turgan yetakchilarimiz bo'lishini Alloh taolo o'zing buyurib nasib etadi. Matayımlıklar kanatsın. Sayloğunu biz tanıyayız, sayloğunu tanıyayız. Gayra sayloğun gerek yok. Hep bekle. Biz de aldap koyun. Hep bekle. Hep bekle bular. Sıymır çapırken geledat. Oşun bağın kusura bilesin. Dönesin. Kıtay'da varsın dönesin. Sıyma.